Атазов Шайлебек Карабековичке берилет. Рахмат. Акылбек Үсөнбекович. Кымбатчылык күчөп атат. Алып сатарлар каалагандай кылып бааны коюп атат. Сизди бул жерге президентибиз кризис менеджер катары алып келди. Жок дегенде un, май, бензиндин баасын түшүрсө болобу азыр? Эми булардын баары биржалыкта бар, Шайлебек Карабеков, сиз билесиз да. Бирок колубуздан келген аракетти жасап атабыз. Мына дагы 220 000 тонна бензинди пошлинасы жок Россиядан алып келе турган болсок, баалар турукташат. Мындан ары биз ошону контролдогонго аракет кылабыз. Ассоциация нефтетрейдеровдор менен мен чогуу сүйлөшүп атам, акциздер боюнча, анан НДС боюнча. Алар кантип көлөмүн көбөйтүп, бирок бюджетке бизге зыян келтирбейт. Эгерде акцизди азайта турган болсок, бизде ушул гана механизмдер бар. Мунун үстүндө иштеп атабыз. Фонд Госматрезервовго биз 1,5 миллиард бергенбиз. Дагы берүүгө даярбыз. Жанагы суу майды, анан унду, будайды алып келип кармап турганга. Эгерде баалар өсө турган болсо, ошону сатып, улуттук банкта интервенция жасап, бааны азайтканга. Бирок колунда жоктогуларга түздөн түз жардам бере турган механизм буюрса иштелип чыгып атат. Бекитип коебуз. 110 000 семья бар деп аткан. Мен вице-премьер болгондон кийин Минсоцразвития, Минздравда эле анда чогуу иштешип, 183 000 семьяны аныктап тактап чыктык. 1 миллионго жакын киши болуп атат. Аларга биз колубуздан келгенче жардам берип турабыз. Ушундай өткөбөл мезгилде. Бирок баанын өсүшүн токтотобуз дегенге мен айта албаймын. Айта албасаңыз кандай келдиңиз анда? Сизге ишеним көрсөтүп атпайбызбы бааны токтотот кымбатчылык деп? Эми Кыргызстандын ичиндеги баалар боюнча регулировать этсек болот. Биз 67%дан 80%га чейин импорттан алып келебиз. Баары долларга алынат. Булардын баары эл аралык биржалардан көз каранды. Сөзүңүздө таможенный боюнча сүйлөп атасыз. 1 миллиардка чыгарам депчи, же 100 миллиардка деп атасыз. Мына дээрлик 2 жылдан бери Кытайдан жүк кирбей атат. Жүк кирбесе кантип чыгарасыз? Кытайды чечип атабыз. Буюрса 2 күндөн кийин 32 эмес 64 машина болот Торогардтан. Иркиштамдан болсо 22 эмес 44 машина кире баштайт. Кытай тараптын талаптарынын баарын толук аткарып бүттүк. Дизбарьер бүгүндөн баштап иштей баштады Торогардта. Иркиштамда 1-2 күндөн кийин иштей баштайт. Кыргыз тарапта класс А СВХ түзүлдү. Түндүк жакты бүтүрдүк. Азыр түндүк жакка киришип аякта да бүтүрөбүз. Бүгүнкү күнү экономика катуу өсүп атат Кытайда. 8%дан өтүп кетти. Товарлар аябай көп. Америка менен соода сатык